Африка сапары 52-күн. Африканын да мектебинде уктап көрдүк. Биз уктайлы деп жатканда кароолчу эки жакка басып жүрүп, бизге коопсуздукту тартуулаганы үчүн биз сону уктадык. Кароолчу мугалим менен коштошуп жолубузду уладык. Жол, сапар Ырыскелдиге биринчи күндөрү аябай оор келип жатса, азыр болсо бир аз көнүшүп, жолду толугу менен эми түшүнө баштады. Аракетке берекет десе болот. Деңиз деңгээли бийик, салкын, нымдуу аба ырайы болгондуктан чай плантациялары 10 километрге чозулуптур. Бирок албетте Кениядагы плантациялардын бир кичинекей эле бөлүмү күндүн ысыгында тердеп, дагы бир чоң ашууну артта калтырдык. Ашууга чейин жолдо кыймыл аракет жок болсо, чокуда дароо эле эл көбөйдү. Бир аз муздак суу менен чаңканып, артыбызда кандай узун көтөрүлүү болсо, алдыбызда дал ошондой эле узун, ылдыйыш жол күтүп турду. Жолдун тегиздиги, унаалардын аздыгы, катуу ылдамдык, чычкан жолундагындай кооздук көзгө эле эмес, жан дүйнөгө майдай жагып турду. Ылдыйыш жол бүтүп, калк конуштан тамактанып, бутарыбызды сунуп отуруп эс алып, кайрадан эле ошол эле жолго чыктык. Алдыбыздан чыккан адамдардын баарына амакуру, немеза деген сөздөрдү кайра кайталап жаттык. Анткени канчалык көп кайталасак ошончо эсте калат. Бул эки сөз салам, кандайсың, жакшыбы деген сөздү түшүндүрөт экен. Бул сөздөрдү уккан адамдарда жалаң гана жылмаюу, сүйүнүү эмоциялары жаратып жаткандыгы кайра айтууга мотивация болуп жатты. Жылмаюу кандай гана күчтүү адат. Жалаң гана сонун маанай менен велосипед алдыга жыла берип, Руанда мамлекетинин борбор шаары Кигали шаарына жетип келдик. Биринчи эле көзгө илинген нерсе албетте тазалык. Бак-дарактар ушунча көп болгону менен жолдун бойлорунда жалбырактардын жоктугу аябай эле таң калтырды. Мына сага тазалык дедим. Бул жагынан үлгү алчуудай шаар экен. Жолдун көпчүлүк бөлүктөрүндө имараттар бузулуп, кайра салынып жаткандыгын байкадык. Аябай эле көп өлчөмдө. Бул дегени албетте өнүгүүгө кадам жасагандыгын түшүндүрөт. Шаардын эң башкы жолдорунда жүрүп, унаа тыгындарынын тыысын да көрбөдүк. Эмне үчүн унаалар аз экендигин азырынча жакшы түшүнбөдүк. Унаалар аз болгондугу менен шаарда жүрүүбүз кыйындады. Анткени Кигали шаары жүздөгөн дөңсөөлөрдүн үстүндө курулуптур. Күн батып, биз бараткан жолдо бизге тааныш Спар супермаркети чыгып калды. Кечки, эртең мененки тамактарыбызга азык-түлүк алганча караңгы да кирип кетти. Кечки Кигалини көргөнчө конок үйгө келдик. Көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Африка сапары 53-күн. Кигали шаарындагы 2 күндүк эс алуубуз аягына келди. 2 күн аралыгында покрышканы алмаштырганга жетиштик. Ушул күнгө чейин басып өткөн шаарлардын ичинен тазалык боюнча Кигали шаары биринчи орунда. Ал эми кылмыштуулуктун аздыгы боюнча Африканын эң алдыңкы шаарларынын бири. Биз Кигали шаарынын борборунан бир аз алысыраак жашагандыктан шаардан чыгып кетишибизге азыраак убакыт кетти. Жолдун сапаты мыкты. Биздин жаңы жана ичкирээк болгон покрышкаларыбыз менен ылдамдыгыбыз өтө бат өтүп жатты. Бүгүнкү сапарыбыз башталгандан бери күндү деле көргөн жокпуз. Күндү булуттар каптап, салкын шамал согуп, саат 1-лерде жамгыр себелеп баштады. Жамгыр аябай майда жааганы менен капталыбыздан өтүп жаткан унаалардын жардамы менен бат эле суу болуп калдык. Жамгыр бүткөндөн соң дагы башка сыноо келди. Ырыскелдинин алдыңкы камерасы тешилип калды. Запастагы камераларыбыз бир аз чоң болгондугу менен деле салып кое бердик. Кийинки шаарга жетип, камера алып алабыз деп чечтик. Кайрадан эле майда ашууларга чыгып, аябай сонун, керемет көрүнүш менен жолубуз жалаң гана жакшы маанай менен өтүп жатты. Жамгырдан кийинки аба дагы бир жагымдуу болуп жатты. Алдыбыздан бир шаарча чыгып, велосипед менен такси кылган жигит велосипедибизге камера саткан жерге алып барды. Запастагы камералар эми болсо коркпостон жүрүүгө ишенимдүүлүк тартуулап турду. Руанда мамлекетинде 1 саат часовой пояс алдына жылгандыктан саат 6-га жакын эле күн кирип кетти. Көргөнүңөр үчүн баарыңыздарга чоң рахмат.